Азыркы учурда үйдүн проектисин чийген архитектуралык фирмалар Бишкекте көбөйдү. Долбоор менен үй куруу кадимкидей мода болуп калды окшойт. Демек элдер коопсуз, ишенимдүү үйлөрдү салып баштадыбы? Тилекке каршы андай эмес экен. Мен Бишкекте көптөгөн фирмаларга кирип сурап чыктым. Канча даяр жер үйлөрдүн долбоору силерде бар деп. Эгер жасалган проектилердин саны 100ге жеткен болсо, ошонун арасынан 15 теле долбоор чыныгы толук жасалган экен. Конструктивный решениясы менен үй жер титирөөгө туруштук бере алгандай. Элдин көпчүлүгү үй долбоордун архитектуралык бөлүгүн гана жазатышат экен. Архитектурное решение деген долбоордо үйдүн ички жана сырткы келбетин, бөлмөлөрдүн узун турасын, анча-мынча үй эмнеден салынып жаткан жөнүндө маалымат берилет. Үйдүн деталдуу, жибине чейин кантип туура салыш керек жөнүндө маалымат ал жерде жок. Үйдү саларда конструктивное решение деген бөлүгүн дагы сөзсүз алыш керек. Ошол жакта баары жазылат. Үйдү кандай салыш керек экенин, кандай материал колдонуш керек экенин, ар бир материалдын узун турасын, салмагын, маркасын, ар бир мыгына чейин көрсөтүлөт. Мунун баарын инженерлер эсептеп, расчет кылып, нормаларга ылайыктап даярдашат. Көпчүлүк ойлойт окшойт, прораб деле жалдаса ошол баарын билет деп. Жок, андай эмес. Прораб даяр долбоорду гана ишке ашырат. Өзү үйдүн конструкциясынын бекемдигин эсептеп, расчет кылып чыгара албайт. Мен өзүм прораб болгондуктан сиздерге ушуну билсин деп айтып жатам.